Paris'teki 33. Olimpiyada oyunlarına yolunu berүүчү kvalifikatsiялык turnirin başlanışı menен жүрөктөн куттуктайм. Өлкөгө Азиянын буң бурчунан келген спортчулар үчүн өзгөчө маанилүү күн. Себеби дал ушул мен жанымда турган маттын үстүндө жеңүүчү аталган балбандар Париж Олимпиадасына жолдомо утат. Ооба, Азия чемпионатынан кийин эле Борбор калаада лицензиялык мелдештер башталды. Калаадагы Бишкек арена күрөш күйөрмандарына жыктолду. Алар килем үстүнө чыккан балбандарды колдоо үчүн келген. Күрөш боюнча Азиянын лицензиялык турниринин ачылышында министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Камчыбек Ташеев катышып, спортчуларга ийгилик каалады. Урматтуу Кыргызстандын намысын коргоп жаткан балбан уул кыздарыбыз, 100 миңдеген мекендештерибиз силер үчүн жан тартып, жеңиштерге үмүт артып, Бишкек аренага келе албай калгандар түз ободо көрүп, толкундоо менен колдоп жатышат. Ошондуктан урматтуу спортчулар, урматтуу уул кыздарыбыз, силер спорттун чеберчилигиңиздерди жана эркиңиздерди көрсөтүп, өлкөбүздүн намысы үчүн аягына чейин күрөшүңүздөр. Олимпиада оюндарына жолдомо утуп, эгемендүү Кыргызстандын Олимпиада тарыхында биринчи алтын медалды жеңип алып, Кыргызстандын эгемендүүлүгүнүн 33 жылдыгына карата белек кыласыңар деп ишенебиз. Килем үстүнө биринчилерден болуп 57 кг салмакта Бекзат Алмас уулу чыккан. Балбан монголиялык атаандашын 3-3 эсебинде артыкчылыктуу упай менен утуп алды. Бул жеңиш эркин күрөш боюнча Кыргызстандагы Париж Олимпиадасына алгачкы жолдомо. Бул жеңиш аябай эле оор болду. Чынын айтсам, атаандаштар күчтүү болду. Бул жеңишти кыргыз элим арнайым. Кыргыз элимдин колдоосун сезип турдук. Бул жакта байкелер бизге балет этип жеңиш берип атты элдер. Дайындык эми агайларым кандай дайындаса ошол агайларым айтканын угуп кыл дегенин кылабыз буюрса. Колдоп келген күйөрмандарды көп узабай эле Эрназар Акматалиев кубандырды. Балбан килем үстүнө 65 кг салмакта чыккан. Эрназар Түндүк Кореялык атаандашын 5-3 эсебинде жеңип, экинчи жолдомону утуп алды. Чыдаш керек, акыркы 8 секунда жана акыркы мүмкүнчүлүк кайрадан бутка кирди. Абалды толук көзөмөлдөдү жана Эрназар Акматалиев экинчи ирет карьерасында Олимпиада оюндарына жолдомо алууда. Жана ошентип эркин күрөш боюнча Кыргызстан курама командасы экинчи лицензияны чөнтөккө салды. Азиянын лицензиялык мелдеши 3 күнгө созулат. Балбандар эркен, кыз келиндер жана грек-рим күрөшү боюнча күч сынашат. Анда 36 жолдомо ойнотулат. Эске салсак, буга чейин Жоламан Шаршенбеков, Акжол Махмудов, Айпери Медеткызы, Айсулуу Тыныбекова жана сууда сүзүү боюнча Денис Петрашов жолдомо уткан. Ал эми жайкы Олимпиада оюндары Франциянын Борборунда 26 июлдан 11 августка чейин болот. Телег Айталиев, Элдар Анарбеков, ЛТР, Бишкек.